Нестеренко деген чоң бир эксперт бар Кытай боюнча, тышкы иштер министрлигинде иштеп жүргөн. Андан сурасам, Кытайларга шилтеме кылып туруп, анан Кытайлар тыштан эч нерсе алган эмес, тышка берген деген эле нерсе кылып койду да. Бирок чынында азыр жалаң эле чоюн байке эмес, башкалар дагы бир топ окумуштуулар далилдеп атышат. Чынында көчмөндөрдөн көп нерсе барган Кытайга. Мунун бир далили шырдак. Кадимки эле шырдак. Иньяндын мындай татаалдашкан формасы, аны жүрүп отуруп, анан деген эң жөнөкөй формасына өткөндө ошо иньян болуп төптөгөрөөк болуп келип чыгат экен да. Анан мунун андан да кызыктуусу, ошонун эң биринчи үлгүсү Кытайдан эмес, Алтайдан табылып атпайбы? Алтайдан табылган, бирок аякта жана 2 төгөрөк түстө бар, анан 3 төгөрөк түстө бар да, 3 тамчы бири-бирин кубалаганчы. Аны кандай деп чечмелерин билбейм, бирок баягы формалардын коюлуш бири-бири менен карама-каршы, анан бир ошол эле убакта бири-бирин менен шайкеш келип калгандагысы бул көбүнчөсүн ушу биздин көчмөн дүйнөнүн көркөм табылгаларына, биздин философияга көбүрөөк жакын нерсе. Ысык суук деген. Анан